Бири өмүр бою пайдаланууга берилет деген ченемди алып салуу. Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев экс-президенттердин ыйгарым укуктарын кыскарткан мыйзам долбоорун сунуштады. Долбоор биринчи окууда колдоо тапты. Эл өкүлү сунуштаган долбоор боюнча экс-президенттерге мамлекеттик дачадан өмүр бою пайдаланууга үй берүү ченемин алып салуу. Жаңы президент ишке киришкенден тартып 1 айлык мөөнөттө мамлекеттик резиденциядагы үйүн бошотот. Өлкө башчысынан сырткары резиденцияда жашаган мамлекеттик кызматкерлер коммуналдык төлөмдөрүн өз эсебинен төлөшү керек. Ошондой эле экс-президенттерди өмүр бою күзөтчү менен камсыз кылуу ченемин да алып салуу бар экени айтылды. Бул мыйзамды кабыл албасак, жакынкы 20 жыл, 30 жылдын тегерегинде биздин резиденцияга президенттер, экс-президенттер батпай кетет. Bizde резиденция эмес, экс-президенттердин шаарчасы болуп калат. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, ошол мыйзам долбоорун колдоп беришиңиздерди мен сизден суранам. Сунушталган жаңы мыйзам артка карай иштебей турганы мыйзам күчүнө киргенден кийинкилерге гана тиешелүү экени айтылды. Башкача айтканда Сооронбай Жээнбеков менен Роза Отунбаевага иштебейт. Бирок депутат Дастан Бекешев буга каршы пикирин билдирип, буга чейинки эки экс-президентке да иштеши керектигин кошумча катары сунуштады. Ал эми Мейкинбек Абдалиев күзөтчү берүүнү калтырып коюуну кошумчалады. Акаев менен Бакиевди экс-президент дей албайбыз юридически. Себеби алар арыз жазып берген. Булардын баардыгынан баш тартканда. Бирок азыр жашоо көрсөтүп атат. Бул мен жеке пикирим. Жеңишбек Токторалиевич. Жакшы иштеген президент өзүнө душман ашырат да. Билебиз да 30 жылдын ичинде канча деген коррупционерлер бар. Бирок күзөт керек деп ойлойм да. Мен сизге сунуш экинчи окууда ушуга өзгөртүү киргизсек. Бул мыйзам долбоору өтө кызыктуу. Мен Жеңиш Шерматовичти ушул мыйзам долбоорду колдойм, бирок бир жактан азыр угуп алдым. Жазылбайт элем да, бирок мына сиз айтып атасыз, бул башка президенттерге иштейт. Мыйзам артка күчү болбойт. Ишылып Сооронбай Жээнбековго бул мыйзам долбоору иштейт. Менимче бул өтө туура эмес. Учурдагы мыйзам боюнча экс-президенттердин кол тийбестиги бар. Ал кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт. Кармаганга жана камаганга, тинтүүгө, суракка алууга мүмкүн эмес. Артыкчылыктар жана жеңилдиктер мурдагы президенттердин үй бүлөсүнө да каралган. Өмүр бою эки күзөтчү кайтарып, медициналык кызматтардын баары бекер көрсөтүлөт. Учурдагы президент алган айлыктын 75%-ын пенсия катары алат. Мында президенттин айлыгы көтөрүлсө, экс-президент алчу сумма да көбөйөт. Эгер көзү өтүп кетсе, пенсия үй бүлө мүчөсүнө төлөнүп берилет. Ошондой эле мамлекеттик резиденциядан үй берилет. Анан кийин президенттен түшкөндөн кийин экс дегенди алып алып, бронированный машинанын ичине кирип алып, айнектен карагандай болуп атпайбы? Эгерде таза болсоң, президент мезгилде таза иштесең, сага андай укуктардын не кереги бар? Тартсын кылмыш жокпу? Далил десе камасын, далил жокпу? Анда сени камай албайт тура. Кыргызстанды 6 президент башкарууда. Буга чейинки 5 президенттин экөөсүнө гана Сооронбай Жээнбеков менен Роза Отунбаевага гана экс макамы ыйгарылган. Мамлекеттин эсебинен жашаганды токтотуш керек да. Чындап эл үчүн күйгөн болсо, ким болбосун. Анда мамлекеттин эсебинен аалымдар бар, мына динди да карабай атышат да. Чиновниктерчи. Бир аалым 2 шам колдонот үйүндөчү. Мамлекеттик ишти жасаганда мамлекеттин шамын күйгүзүп алып, ошо менен кагаз жазат. Ал бүткүн аны өчүрүп коюп, өзүнүн иши болсо, семейный, өзүнүн шамын күйгүзүп алып иштейт. Эмнеге? Берейин деген ою. А бизде деген жана баняда сууну ачып коюп, саат 9-да кирип 5-те жапкандай эле болот атпайбы? Эсеп учет деген жок. Кыйратып иш кылгансып, кыйратып инвестицияларды тарткансып, өлкөнү өнүктүрүп аткансып, чалкалап джиптерде жүрүшөт. Бул көрө албастыктан эмес. Логика жок болуп атпайбы? Учурда экс-президенттердин макамы тууралуу 2 мыйзам долбоору жогорку кеңеште каралууда. 2 долбоор тең биринчи окууда колдоо таап, учурда коомчулукта кызуу талкууланып жаткан чагы. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.